25 000 жыл мурда табылган ай календардын өңү кандай болгон? Бул сүрөттө келтирилет. Астындагы сүйрүү ташта бул күнгө тиешелүү маалыматтар, шуруу өңдү мындай мойнуңа тизип койгон бир топ таштарда оюктар байкалып атат. Мына ушул календарь Ак Суу дарыянын боюнда, ошол эле Хакасияда табылган, көрүп атасыз. Бу жерде оюктардын саны ар бөлөк. Бул ошол убакта 25 000 жыл мурда ай календары болгонун талашсыз далилдеп берип атат. Биз бүгүн эми заманга жараша мындай кагазга чыгарып атабыз ай календарин. Жана мен айтып кеттим, Саймалы ташта 100 000ден ашык сүрөттөр бар. Ошол сүрөттөрдө күн баштуу адамдар деп илимпоздор мунун сырын бүгүн да ача элек. Тарых илими бүгүн дагы күн баштуу адамдардын сырын ача элек. Бүгүн дагы. Ача албайт. Себеби алардын тарыхый тажрыйбасында астрономия билими жок. Алар тогол дегенди билбейт. Алар 1000 жолу ойлонуп толгонсо дагы ачып бере албайт сырын. Gün başlar gün tukumu emesmi? Yok, андай manide al bojomollardan, köp bojomollardan biri. Açınında gelgende Saymalı taşta sürettör tiriçiliktin kalendari. Misali arda mınağında sürettör var. Buna adam balası başında tögörök, içinde dağı çekey tögörök, bir yerde sızıklar var da. Abiyakta sürettör soko çekip atat. Aydoğu vaktısında görsetilgen uçurlar var da. Je bolboso аңчылык кылып текелерди жаа менен атып аткандар бар. Бул эмнени туюндурат? 28 күн айына болгондо 5 тогол, 7 тоголдо мына ушул талаачылыкты башташ керек деген сөз. Бул календар болгон. Мына сыртында айдагы күн 28 күн. Абиякта тогол 5-7 тоголдо талаачылыкты башташ керек деп биякта соколордун өгүз сокону тарткан сүрөттөрүн чеккен. Демек ошол убакытта айдайсыңар талаачылыкты деген календар. Ошол эле сүрөт бар, ошондо тоголдун саны көбүрөөк, айдын саны 28 же 29. Анан биякта текелерге, кулжаларга жатып сүрөттөр. Бул күз мезгили келди, аңчылык кылсаңар болот деген тиричиликтин календары. Эми кызык мынау жерде бөлөк сүрөт бар. Мына бала өңдү, биягында мынандай чачы бар, биякта мына 17, 15. Мынандай сызыктар. Бул эмне деген календар? Балдар төрөлөт ушул айда деген календар. 17 тогол болгондо, 17 тогол болгондо, же 15 тогол болгондо балдар төрөлө турган мезгил деген. Ал убакта турмуш өтө оор болгон соң төрөлгөн балдардан өлүм житим көп болгон. Мисалы күзүндө төрөлүп калса кыштан чыкпай калган. 10 баладан мүмкүн 2 же 1 чыккан. Kış mezgili orada. Oşun için tukum uloo maksatında ereje kılıp küsünde jup taşuu mezgil oldu diye bir yerde de süret var. Jup taşuu mezgil derdi. Emi orayı aytsak bile geçirip oysun oşol cınıstık mamulenin süretleri var bir yerde. Toğoldu da görsetken. Bu ayda jup taşuu ay dep düşüngen bizim babalarımız. Oşonda törötü iyul ayga tuş geldi. Jay ayına. Jayda törölgön ballar göğü aman kalgan. Kış suuka çeyin torolup kadimküdöy çirak bolup ölmez bolgun. Bu dağı kalendar. Bu da tiriçiliktin kalendarı. Karabayslar bu Saymalı taştın süretleri bizning doğrudan 2000 yıl murda baştalgan dep ilimpozdar aytılar. Mümkün andan murda da. Demek toğol da görsetilgen, ayda kança gün ekeni de görsetilgen, kaçan ay жаңырат, anı da görsetken. Tiriçilikte
орчундук окуялардын мезгилин көрсөткөн. Айттым го, талаачылык, аңчылык, бала төрөлөт, жупташуунун баарын ошо Саймалы Ташта көрсөтүп кеткен.